Kur'andın bir ayatını okusam dep, samagan duduktar var. Kur'andan bir ayat okusam dep, samagan düyleyler var. Kur'andın bir ayatın görsem dep, samagan sokurlar var. Abisçi, altı sanı amandarçı. Bizdin vaqtımızda telefon jep çagat. Murda жашап өткөн такыба пенделердин өмүр баянын окуганда, кантип тажабай, чарчабай көп убакыт Кур'ан окуган деп таң калчумун. Бирок, суроомдун жообун бүгүнкү телефон чукуп отурган жаштардан таптым. Көрсө, жүрөк кайсы нерсени жактырса, адам баласы аны аткаргандан тажабайт экен. Бир адам алымдардын бирине телефон чалып, мурда жашап өткөн мусулмандар Куранга кандай көңүл бурушкан деп сураса, алым, биз бүгүн телефонго кандай көңүл бурсак, алар да Куранга ошондой көңүл бурушкан деп жооп берет. Кур'ан бизден мурда кабырыбызга барып, сизди нур менен тосуп алат. Ал эми телефон калат. Телефон бул дүйнөдө калат. Эми айтыңызчы, экөөнүн кайсынысына көбүрөөк көңүл бөлөсүз? Чындыгында бул бизди ойлонто турган суроо боло эсептелет. Күн сайын телефонуңузду ачып, достордон келген каттарды окуйбуз. Бирок Аллах Тааланын катын кээде өмүр бою окубай жүрүп өтүп кетебиз. Эгерде телефонуңуздун экранына чаң жугузбай таза кармап, үйүңүздөгү Курандын бетин чаң басып калган болсо, анда сиз жараткан менен эмес, жаратылган адамдар менен көбүрөөк байланыштасыз. Телефонду кармаган сыяктуу Куранды да кармасак, балким Аллах Таала бизди ырайымына алып, ниетибизди жана урпактарыбыздын абалын жакшыртат эле. Ишибиз илгерилеп, жашообуз жакшырмак. Эгерде Куранга да телефонго кылгандай мамиле кылсак, эмнелер өзгөрмөк? Өзүңүзгө суроо берип, ушундай деп көрдүңүз беле? Кайсы жака барбай эле Куранды чөнтөгүбүзгө салып жүрсөк болбойбу? Күн сайын бир барак Куран окуй алабызбы? Аны кылсак болбойбу? Унутуп калган сүрөлөр Куранды ачып, дароо кайталап койсок болбойбу? Куранга ансыз жашай албай тургансып мамиле кылсак болбойбу? Куранды балдарыбызга белек кылып турсак болбойбу? Сапарда колубузда Куран кармап, окуп жүрсөк болбойбу? Куран окууну күнүндүк аткарылуучу эң зарыл иштердин катарына кошсок болбойбу? Эгерде телефонго карагандай Куранга да карай турган болсок, саналуу күндөрдө эле Куранды баштан аяк окуп бүтүрүп коймокпуз. Эгерде намаздарыбызга телефондун зарядына көңүл бургандай көңүл бурсак, анда биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, абалыбыз жакшырмак. Эгерде телефонубузга бирдик салгандай эле бир айлык акчаны садакага кылганыбызга, анда сооп таразабыз оор болуп, ооруларыбыз айыкмак. Кайгы капабыз жоюлуп, абалыбызды Аллах Таала жакшы жагына өзгөртмөк. Эгерде биз соц тармактарга, каналыбызга, баракчаларыбызга жазылган адамдарга көңүл бургандай, өзүбүздүн коңшуларыбызга көңүл бурсак, туугандарыбызга көңүл бурсак, анда Аллах Таала өзүнүн мээриминен курчап, душмандарга үстөмдүк болмокпуз. Телефон бул дүйнөдөгү салмагы жеңил болгону менен ал сизди кыямат күнү эң күнөөсү оор болушу мүмкүн. Толук ыктымал. Албетте, андыктан аны туура жака пайдаланалы жана ошондой эле урматтуу менин мусулман бир тууганым, урматтуу агам, урматтуу иним, эже карындаштарым, эгерде телефонуңузду бул дүйнөдө да, акыретте да пайдасы тие турган жака пайдалансаңыз жакшы. Бирок анын сиздин акыреттин унутушуңузга себеп болуусуна жол бербеңиз. Телефон намаздан, Куран окуудан, Аллах Тааланы зикир кылуудан, туугандар менен мамиле кылуудан жана башка сооптуу иштерден тосуп койбосун. Телефон өмүрүңүздүн өтүп кетүүсүнө себеп болбосун. Ал сизге башчылык кылбасын.
Тескерисинче, сиз аны туура пайдаланыңыз. Бул дүйнө жана акыретиңиздин бузулуусуна себеп болбосун. Аллах Таала бардыгыбызды акыйкат жолдо бекем кылсын. Окуганыбыз Куран, укканыбыз Куран, кол салып көрөгөнүбүз дагы Куран, тилибиз дагы Куран, дилибиз дагы Куран, үнүбүз дагы Куран, үйүбүз дагы Куран, өңүбүз дагы Куран, солубуз да Куран, оюбуз да Куран болсун.